Баткен шаарында электр энергиясы өчүрүлсө, бала бакчалар ишин токтотууга мажбур болушат. Анткени жылытуу системасы электр энергиясына байланыштуу. Балдарды кабыл алабыз, кээ бир учурда тамакты сыртта немебиз бар, ашканабыз. Сырткы ашканада даярдап беребиз. Ошо толук батарейка электрический бийин плиталар менен жылытылат да, баардык тайпалар. Шаардагы Алтын бешик бала бакчасындагы жылытуу системасы да электр энергиясына байланыштуу. Мекеме жетекчиси электр энергия кызматкерлери тарабынан өчүрүүлөрдү эскертүү берсе, ошол күнүгө ишин токтотот. Бирок атайын ошол плановый өчүрүүлөр болгон учурда атайын бизге рейс тарабынан кат жүзүндө кайрылуулар болот. Эртең электр энергиясы болбойт деп, ошол негизде анан биз ошол ата-энелер менен байланыштырып, бала бакчанын иштебегендиги тууралуу маалыматтар катабыз. Баткен райондук электр тарамактар ишканасынын жетекчиси кышка даярдык учурунда ар бир ишканага эскертүүлөр берилип, авариялык учурда колдонуу үчүн кошумча ток жаратуучу каражат менен ишканалар жабдылуусу керектигине токтолду. Албетте сөзсүз болуш керек. Биз буларга эскертүүлөр технология алып аткан мезгилде буларга технология 12 пунктунда көрсөтүлгөн, установить дизельный агрегат деп. Ар бир ишканада болуш керек бул агрегаттар. Ал эми Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы электр тарамактар ишканасынын берген эскертүүсүн билбегенин айтты. Көп жылдык ишмердүүлүгүндө мындай маселе болбогонун кошумчалады. Эми бул боюнча мен маалыматым жок. Бирок мына бир топ жылдан бери иштеп атабыз. Билим берүү бөлүм башчысы болуп, биздин балдар бакчасында мындай свет өчүү, башка проблемалары болгон жок. Бирок кээ бирде болот, мындай аварийный өчүрүүлөр болот. Ошол мезгилде рейстин кызматкерлери бизге билдирет.